Facebook'un аудиториясына биринчиден саламатсыз деп айтат элем, экинчиден мына Сыймык Жапыкеевке показания берди, бүгүнкү күнгө чейин кыйнап атышат. Мен показания бербейм дедим, себеби бул жалган. Мынакей 1 жылдан ашты соттун атат. Дашков боюнча мага бир дагы кандайдыр бир күнөө коёбой коюшту. Себеби эчтеке жок. Же переписка, же аудио, же видео. Дашков өзү келип айтып атат. Эч качан Аспеков Белис менен мен мындай каражат боюнча сүйлөшкөн эмесмин деп. Алып берүү маселеси жок биякта. Сүйлөшкөн дагы эмеспиз деп атат. Жураев өзү дагы келип айтып атат. Мен Аспеков экөөбүз эч качан опуздалаган эмеспиз. Мен жалгыз опуздалагам деп өзү айтып атат. Жураев 4 жолу көргөзмөсүн эметти. Меня жетти. Эчтеке жок да мага. Анан кийин 1 жыл өттү да. Аспековду кой бербеш керек, эмне кылыш керек? Мынакей дагы бир жалган жала жаап атат. 6 жыл өттү. Бир квартираны сатып алгам. Акчасын толугу менен төлөп бүткөм. Анан алар бизге оформление кылган. Эми ошол квартира көрсөм 25 жыл эркиндикке ажыратылган бир рецидивист бир адамдык экен. Ал болсо милицияны аты өлтүрүп, ошол ээси ошолор болуп чыкты да таза квартиранынчы. Эми ошону барып туруп кайта кандайдыр бир чара колдонуп, Аспековго заявление жазбасаңар, сени кайта камайбыз деп аны коркутуп, мага мына жалган жала жаптырып атат да. 6 жыл болду, 6 жыл. Каякта булар жүрдү мурун? Туурабы? 6 жыл өттү. 6 жыл мурун мына 1-2 жылдан кийин ушундай бирдемке кылса болот да. Мага бир да жолу чалган эмес, себеби баардык акчаларын алып бүчкөн. Полностью тыйынын төлөп бүткөнбүз. Анан квартираны оформить этип атат. Эми ошол квартирага мына беттери жок. Биз 1 сом берген эмеспиз деп айтып атышат. 1 сом. Уят жок да. Жок дегенде бир жарым төлөдү деп айтса бир жөн эле да. Мына жарым төлөгөн бул, мына жарым бербей атат десе кичине бир окшошмок эле да. А булар айтып атат 100% төлөгөн эмес деп. Ошондуктан мен билбеймин. Сыймык Жапыкеевке жалган көргөзмө бербеймин. Чыдаймын, көп нерседен чыдап өттүм, мына 1 жыл чыдадым. Кудай берет дагы канча жыл кармайт. Мелис Аспеков бийликке кандай коркунуч туудурган? Ага ушундай бир куру доомат сиз айткандай жабат турган болсо. Эмне себеп негизинде? Билбейм мен, бийлик менен деле мындай көп башым оорубайт, бийлик менен деле мындай мамилем жакшы. Эмнеге мындай кылып атат? Балким мен өзүм билбеймин. Анан кийин мен мындай бийликке оппозиция болуп чыгаган жерим жок. Болгону бийликте жүргөндө дагы менин Facebook баракчамды карасаңыздар, ошол жерде мисалы кадровый саясат боюнча өзүмдүн мнениямды айтчумун. Туура эмес болуп атат, муну туура эмес койду, бул Бакиевдин алдында ушундай коррупцияга малынган адам болчу. Мисалы аэропорт боюнча. Нариман боюнча айттым, аэропорт боюнча айттым, жана Арзымбек Бурханов боюнча айттым. Ошолордун баарын айттым. Анан кийин жеке сүйлөшүүлөрдүн арасында конституция боюнча дагы мен өзүмдүн кандайдыр бир мнениямды айтчумун. Болгон чындыкты бетке эле айтчумун. Анан кийин туруп эле ушундай болуп кетип атпайбы. Анан кийин билбейм кандайдыр бир коркунуч эмне туудуруп атат. Себеби биз жөн кабамыз да чындыкты айтып. Эгерде биз жаштар азыр чындыкты акта караны кара деп айтпасак, ошого көнбөсөк, биз дагы коррупцияга мойду башы менен батып кетебиз. Мондай тизесинен эмес, мойду башы менен батып кетебиз. Ошондуктан биз жөн кабамыз чындыкты айтып. Чындыкты гана айтып келатабыз. Мына азыр мен Сыймык Жапыкеевке жала ушундай туура эмес кандайдыр бир көргөзмөлөрдү берсем, мени кое бергенге даярбыз деп айтып атышат. Мынакей кыйнашты, сабашты, мына балалар менен да чыкты туурабы менин сүрөттөрүм. Эми мен Сыймык Жапыкеевке кантип жалган жала жабамын? Анын бетин кантип караймын? Анын балдарынын каргышы, өзүнүн бир туугандарынын каргышын мен көтөрө албайм да. Андан көрө мен ушинтип жалгыз содагы ушундай абакта жатканым мага жакшы эмеспи? Туура досум, а ийлер сынбайт. 100% мен Кудай астында тазамын. Мынакей 1 жылдан бери сот болуп атат, 1 жыл болду Дашков боюнча. Эчтеке жок мага, эчтеке жок. Эчтеке кыла албай жатып, эми 6 жыл мурун болгон бир квартираны моюнума илип атат. Эми 6 жыл кантип квартираны алып аласың? Анда макул. Мен ал квартираны кандайдыр бир карыз алсам, менин бир тил катым же кол катым эчтеке жок. Эчтеке аудио, видео эчтеке жок. Жөнүкөй эле мындай курду арыз болуп атат. Кимеле квартирасын берип койсуң, айсың сөйлөп койсуң. Жок, 6 жылдан бери анда алып кайда жүрдү анда? Ошол да. Жок, мен бул жасалма болуп атат, көрүп атасыз го досум. Чечени.
бардығын мындай дәлелі жоқ та, мына 1 жылдан ашты сот. Ештеңе дәлелдей албай жатыр. Ешбір дәлел жоқ та. Ешкім айта албай жатыр да, мондай болгону. Ешбір дәлел жоқ. Жерде жазуулар, же кандайдыр бир аудио, ештеңе жоқ да. Ештеңе жоқ. Жөн эле ушундай эле бир кармалчы. Мыйзам боюнча 1 жылдан кийин кое бериш керек. Алдагы мага иштебей жатат да. Андан тышкары мынау оор операция болду да, ал операциядан кийин дагы үй камагына кое бериш керек. Закон боюнча. Аны да кылбай жатат да. Кыскасы Аспековго мыйзам иштебей жатат, такыр иштебей жатат. Дашковкочу? Дашков, билбейм, аны Дашковду кое берип турган да, оор деп. Ал операция болгон жок, мага окшоп. Же дагы башкача бирденке болгон жок. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Мен мына сыймык жапып керек. Мен көзүмө бере койдум. Тергөөчүлөрдүн кызматташтары койдум. Экинчи иш козголот. 6 жыл мурун бир квартира алгансың, ошого төлөгөн жоксуңдар. А мен квартиранын акчасын төлөбөсөм, алар мага кантип которуп берди ал квартираны. Эми болбойт да. Мындай кандай дечем, зөөкүрлүк Атамбаевдин убагында да болгон эмес, мага карата, Жээнбековдун убагында да болгон эмес, эмнегедир ушул бийликтин убагында болуп атат да. Seni көрө албагандар көп болуп атат да, Мелис. Сенден корккондар көп болуп атат. Эми корккондо мен террорист эмесмин да, бирок günahыңызды кое берип. Эми коррупционердин баары азыр сени эме болуп атат да, сени кармап турган ошо кызыктар болуп атат да, коррупционерлер именно. Вот белчесинен баткан, акча урдагандар эртең ушу Мелис чыкса биз камалып кетебизби деген чоңдор көп да. Мелис Аспеков өзү эмне үчүн камакта жатам деп ойлойт?